жалбырактар саргайып, күз менен кошо энергиянын агымы да келип, баягы жайындагыдай шалдырабай, баарына жетишип дегендей, өзүнчө эле жумуштардын баарын кылып салгың келип эле ушундай бир сонун абал болуп турган кезде сентябрда окуучулар мектепти көздөй жөнөшсө, мен болсо ден соолук чыңдайын деп OneFitке жазылып, спорт менен машыга баштадым ай. Бир күнү бассейнге барып сууга сүзгөндү үйрөнсөм, бир күнү спортзалга барып, булчуңдарымды чоюп, стретчинг кылып, фитнес кылып, үчүнчү күнү барып флай йога кылып, же болбосо жөн эле йога кылып, булчуңдарды чыңап жүрөм ай. Кыймыл ден соолуктун булагы деп бекеринен айтылбайт тура. Ай биз кыргыз аял заты көрөкат деп жүрүп эле көп нерседен куркалабыз да. Анын үстүндө менталитет дагы көп жерден тоскоол болуп коет. Ай койчу ай, спорт биз үчүн эмес, ай уят эмеспи деген да сөздөр бар. Жок, аял заты өзгөчө кожаны жаш сактайлы десек, спорт менен машыгыш керек, эч кимден уялбай эле мына мен быйыл баштадым. Ошондуктан силерге дагы айта кетейин. Спорт менен машыккыла, OneFitке жазылгыла. Ай шарттар эң сонун экен. Спорт залдары дагы көп, каяка кааласаң барсаң болот дегендей. Силер да бир байкап көргүлөчү ай. Жакшы калгыла, Ай, ушу кыргыздын аял заты кыйын да. Баракелде. Жеңеше туура айтты. Спорт менен сөзсүз машыгыш керек. Ким болбосун машыгыш. Жеңе болобу, жезде болобу, күйөө болобу, келинби, баары машыгыш керек. Туура.